Nasıl bir kaldı? Şimdi var, bu ihtiyacın aslında bunun çok sağlığı. Hatta kendine ошондой балдардан эң топой жаткан учурлар деле бул сөттөрдүн кыймматы белгилүү окуууга чейин болгон бул сөттөрдү колубузга алганыбызда ушул жердеги апалардын баардыгын жүрөгү бир сыясат этип алды. Анан биз ушул сөттөрдү жыйнап жалпы тема коюп ата эне мээримге баардыгына кымбат. Демек биз балдарга биринчи учурда мээрим төккөндө гана биздин дарак тамырлап көктөп анан бизге өмүр берет экен. Эгер ушул мээрим балага болгон сүйүү жок эле биз кийим кече, тамак аш, окуу курал жана башка муктаждыктарды камсыз кылып бергенибизде ал баладан коомго пайдалуу инсан чыга албайт. Баардыгыбыз эле билебиз, эч качан бир уурул бактылуу үй бүлөдөн уру чыккан эмес, бир кылмышкер бактылуу үй бүлөдөн чыккан эмес. Ата эне мээримине койгон бала эч качан жаман жолду баспайт. Ошон үчүн биринчи мээрим менен балабызды тойгозуп эң биринчи балага ата эне өзүнүн кылып керек. Бала биринчи ата эненин кылып керек. Мотивациялык мектептен эмес, үйдөн баланын келечеги үчүн жакшы өкмөс үчүн жакшы көрөбүз да. Экинчи сүрөттө чагырышты бар. Биринчисинде үй бүлөнүн ата эненин балага болгон мээрим, жакшы көрүү, баланы сүйүү. Экинчисинде баланы жемирүү, сабактарды учурда бастыруу, сен жакшы окубайсың. Мындай учурда баланын келечегине ушуларды жазды. Көрөмөс болуп, балага түнт болуп, психолог канчалык баласынын сезим табын билет.